Бул капкагы жабылган желим бөтөлкө. Эгерде биз бул желим бөтөлкөнүн капкагын ачпай туруп, дүйнөдөгү эң бийик шаркыратма деп эсептелген Антхелдин агымына жайгаштыра турган болсок, бул бөтөлкөгө эч качан суу кирбейт. Анткени бул канча кылым турса дагы чирибейт. Ал эми бул бөтөлкөнүн капкагын ачып, үйдөгү чоргоонун алдына алып келип, бурамасын бурап, бир күндө ал бөтөлкөгө бир тамчы суу түшө турган кылсак, бул бир нече күндө толот. Мен муну менен эмнени айткым келип атат? Бул жерде 3 символ бар. Биринчиси капкак, экинчиси бөтөлкө, үчүнчүсү шаркыратма. Капкак бул биздин каалообуз, бөтөлкө бул биздин өзүбүз. Ал эми шаркыратма бул билим, маалымат. Демек, эгерде биз өзүбүздүн капкагыбызды ачпасак, башкача айтканда бир нерсе үйрөнөйүн, өздөштүрөйүн, билип алайын деген кызыгуу, дилгирлик, ынтызарлык жок болсо, анда биз эч нерсе үйрөнө албайбыз. А эгерде каалоо бизде өтө күчтүү болсо, анда бир күндө бир тамчы маалымат алсак дагы өзүбүздү толтурабыз.